Albatta, chegara taqtalып, chechilib, al jerde tinchlik bolup, adam qаны tөгülbөй turgan bolup chechilgeni Kırgız eline karata niyeti tüz har bir adamga makul keldi. Almaşılgan жерlerге içimiz açışıp, kıjalat bolgonubuz dagı çındık. Бирок ушул жол менен чечпегенде анан кантип чечиш керек болот эле. Кудай сактасын, согушуп кырылышсак, КГБшник барып атышат беле же баласын жөнөтөт беле. Мадумаров барып атышат беле же балдарын жөнөтөт беле. Же аэропортко самолет конду, азыр кайра учуп кетет, мына Бакиев келди, мына паланча миллионер келип кетти деп жиндигети нерселерди жазып, өзүн сүйүнтүп алаксытып, аялы абакта отурганына өчөшүп, болгон айла амалы менен бийликти каралап, ушак жалган жалаалар менен алектенип, флай радарга диспетчердей болуп отургандар келип согушат беле. Же интернетте эксперт болуп, мынчыш керек, антыш керек деп акылдуусунуп отургандар келип согушат беле. Жок албетте. Чегарада бир нерсе болсо, алардын баласы эмес, ити дагы өлбөйт. Баягы эле карапайым адамдардын балдары, кыздары, жапжаш жоокерлер, аскерлер өлөт. Кудай анын жүзүн ары кылсын. Булар өткөнкүдөй болуп, баткендиктерге жардам берейин десем, өзүмдө үйдө бир кап ун жок, 1 килограмм кум шекер жок, зорго отурам деп туруп берет да. Андай десең, согуш менен элди коркутпагыла дегендер да бар экен. Чегараны тынчтык жол менен чечпесең, анда согуш жол менен чечесиң да. Же эмне карап, Facebook'ta пост жазып же интервью берип отура берсең эле өзү чечилип калабы. Сөзсүз алдыда дагы далай кан төгүлөр болушу мүмкүн эле экенин кантип түшүнүүгө болбосун. Өткөндө эле согуш болгонун эч ким унутуп калбаган чыгар. Интернет желесинде айгай салууга аракет кылып жаткандардын көпчүлүгү, дээрлик 70-80% атайын пландын негизинде максаттуу түрдө бийликти каралоо жана элге жек көрсөтүү, нараазычылыкты жасалма түрдө пайда кылып жана аны күчөтүп, аягында туруксуздук жаратып, элди массалык түрдө көчөгө алып чыгууну көздөп жатканын бир аз акыл эстүү адамдын баары эле байкап турса керек. Булардын артында кимдер турушу мүмкүн. Байкасаңыз, саясий талаада үнү чыкпай, жок болуп кеткенсип, эч нерсеге аралашпай жаткансып, өзү менен өзү жүргөндөй болуп пысмыйып отургандар бар. Алар ойлошот окшойт, биз кимди каржылап, кимдер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, биригип интернетте кимдерди эмне деп жаздырып, акырын элди козутканга аракет кылып жатканыбызды эч ким билбейт деп. Арасында Райым Миллионду кезинде ата деп, Кыдыршаевич менен Нуркожоевичти досум деп, ишенген тоосу болгон Көлбаев жок кылынганда сыртка качып кеткендери, башына чач өстүрүп, имиджин өзгөртүп, эми келсем башкача келемин деп жулкунуп аткандары, Европага дарыланып келе калайын деп барып алып, бир бутун социнтеринге, экинчи бутун Москвадагы бирөөлөргө таянып талтайып алып, Кыргызстандагы оюнчуларын өлбөс кашейдей кылып, 70-80 күндөп ачарчылык карматымыш кылып, колуна таяк таянтып сотко бардырып аткандары, мээси лейлекти жок жерден анклав кылдырып койгонго араң жеткен чыккынчылары, болду эми жөн отурам, саясатка дагы, бажыга дагы аралашпайм деп касам ичип абактан чыгып алып, билбей калат деп көчөгө артынан ойноп жаткандары, анан албетте буга чейин алкымы тойгончо элдин ырыскысын уурдап жеп, анан УКМКга кирип кусуп чыккандары, дей койчу ушунун баары бүгүн бийликке душман болбогондо анан эмне дос беле. Дагы кызыгы, каралаганга эч нерсе таппай калганда өткөндө Бишкектеги бакта шакалдар көбөйүп кеткен экен. Ошолорду барып атып тазалап койсо, ошого дагы нааразы болуп, неге шакалдарды атат, мээримсиз, ырайымсыз бийлик деп дагы жазып чыкканын көрдүк. Тобо дейсин. Шакалдар булардын бир тууганындай эле жан күйдүргөнүн көрүп таң каласың.